bugün. Xullas mani o'z TikTok'u bilmayman, o'zdan nafsigdagi blogim qopti. O'zim ham tushunmayapman, hech qanaqa narsa qilganim yo'q. Bilmayman nima blog bo'ldi. Shu O'zbekistonning qanaqadir pravilalarida bo'lyapti shekilli bu narsa. Shuncha qani nima bo'ladi endi? Senin joyum yok derler, beni korup çıkmamla. Başka narsa yok hadi. Ağır geleceğim değil bilen bu gelmeyecekti. Ondan kim korsan nafsikte blogunu attı. Direktim sıkırdı yazıp geldiler. Aman ki bunların geplerini kımalarindan Mehmet battar bunu bu. Senle bu narsa düşünmeysenle payat gelerim yok hiç kaydı biriydi. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Барыңыздар амансыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, Өзбекстанда Нигин аттуу кыздын видеороликтери аябай популярдуу болуп, аябай просмотр өйдө учуп бара жаткан. Ошондой бир күндөрдүн мезгилинде Өзбекстанда TikTok деген тармак жабылып кетти. Нигин анын миллиондон ашуун катталуучусу жана көрүүчүлөрү бар болчу. Ал TikTok өчкөнүнө байланыштуу өзүнүн оюн билдирген видеоролигин сиздерге көрсөтүп беремин. Албетте сиз дагы өз оюңузду ушул TikTok тармагына жазып калтырыңыздар. TikTok тармагындагы бузуку иштердин айынан ушундай жаман нерселерди көрсөткөндүгүнүн айынан дүйнөлүк жанагы мамлекеттер өчүрүп салды. Ошондой эле Америка, Индия жана ошондой эле Өзбекстан кош эле. Биздин Кыргызстанда дагы TikTok тармагын өчүрүп салса, эми жакшы болот деген ойда. Көпчүлүк айтып атат, муну эми сен өзүң көрбөсөң жаман видеороликтер чыкпайт дейт. Анан эмне үчүн ошондой чоң өлкөлөр ошондо билбеди. Ошондой жакшы видеороликтерди көрүп атса дагы чыгып турду да. Акылы эми бул кандай десем, TikTok'ta өчүрбөштүн айласы деген ойда. TikTok тармагын өчүрүүгө менин оюм 100% болуп жатат, колдош керек болуп атат. Кыргызстанда TikTok'ta өчүрүп, жаштарды болушунча жакшы жака үндөөгө аябай азыркы мезгилде ушунчалык жаштар ошондой жакшылык нерселерге суусап турган чагы болгону аларга туура эмес жака багыт берип коюп атат социалдык тармактардачы. Ошондуктан алар туура эмес жака кетип калып жатышат. Азыр сиздин оюңуз кандай экендигин комментарийге жазып коюңуздар. Ошондой эле азыркы видеоролик жаккан болсо, албетте подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочону баса кетиңиздер.